18 жаштан баштап 35 жашка чейин болуп атат. Биздин Кыргыздын кырчындай балдар, кыздарыбыз курап, ошо 4 балдын арасында отурушат. Ким жардам берет? Сизден мен чын жүрөгүмдөн башымды ийип суранам. Балдарды эртелеп которуп бериңиз. Өзүмдөн кичине маалымат бере кетсем, 2020 Батакеде баштап жүрүп колуман эчтеке келген жок. Айла эме ушу бир эле Садыр Нуркожоевич которуп берерин суранабыз. Bir balası, koluktusu var bolчу. Бардык жерге арыз жазып киргиздим. Эчтеке биз билбейбиз, эчтеке кыла албайбыз. Соту болсун, сот болбойнча биз чечпейбиз деди. Мына соту болду эми. Эжесинин балаңыз канча деле? Каралмайды. 2 жолу алып барыптыр да ошол жерге пицца заказ кылышып. Булар тамактын ордуна пицца жейткендер 2-чи жолу апарган экен. Апарса уже менттер кайерде, анан ошол жерден менин кызымы да кармашат экен. Анан пиццаны ачса, пиццанын тагынан чыгыптыр. Кызыңыз билген эмес? Билген эмес, эч нерсени билген эмес. Ал эмне экенин дагы билген эмес. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол жерде ошол Россиянын мафиясына, рыногуна жем болгон кыргыздын карапайым адамдар болуп атат. 18 жаштан баштап 35 жашка чейин болуп атат. Биздин Кыргыздын кырчындай балдар, кыздарыбыз курап, ошо 4 балдын арасында отурушат. Мен билгенден 5-6 баланын өлүгү келди. Вангерде ошондой ачты эле, азыр дагы башка дагы бир компания чыгыптыр. Ошол барганда даже зона телекомдорду өчүрүп коет экен да. Силер барсаңар мындай болосуңар, анан силер кийин түрмөгө түшпөйсүңөр дейт. А бирок гарантия бар баланын өлбөй калышына. Жок да турабы? Жусуп деген бар, канча жыл, аныкы 9 жыл канчага, 7 жыл 8 ай берилип калган биздин Кыргызстандан. Ал дагы отказ болду. Даже повторный соттон дагы отказ болуп калды ошол жигитчи. Анан бир жигит почти бизде сөзсүз түрдө 228 менен түшкөндөр строг режим болуш керек экен. Ага сурогу дал келген дагы строг режимди общий режим кылып койгон биздин Кыргызстандан. Ошон үчүн ал дагы отказ болуп калган. Тилекке каршы азыр экстрадицияга Россия так жооп бербей жатат. Мисалы биякта маалымат кетсе, мага туугандар ар кандай отургандардын туугандары келип атышпайбы. Биз маалыматты жөнөтсөк, чынында жооп келбей жатат да. Же келсе, мындай толук эмес маалыматты беришет. Ошондуктан биз Жогорку Кеңеште бул маселени бир топ эле жолу көтөрдүк. Биз дагы түшүнүп атабыз, азыр согуш убагында Россия биздин жарандарды согушка алып барышы мүмкүн. Ошону биз дагы токтотуш керекпиз да, себеби алар байкуштар эми албетте да кылмышкерлер, кылмышкерлер мүмкүн катуу даже кылмыш аракеттерди кылышкан, бирок алар именно согуш катышканга түрмөгө камаган жок да. Бирок алардын укугу караган органдар ошол жерде жок. Посольстволор биздин элчилик чындыгында жетпейт экен. Анын кызматкерлери аз өтө. Ген консулдар жакшы иштебей жатат ошол жактан. Ошол проблема бар бизде. Ажыратууга соттолгондорду мындан аркы жазасын өтөө үчүн өткөрүп берүү жөнүндөгү конвенциянын талаптарына ылайык соттолгон адамды которуу үчүн анын жазуу жүзүндөгү арызын жоктугу негизги тоскоолдуктарды жараткандыктан биздин элчилик тарабынан Россия Федерациясынын жазаларды аткаруу федералдык кызматтын түзөтүү мекемелериндеги ар бир кыргызстандык жаран менен тийиштүү түшүндүрүү жана арыздарын алуу иштери жүргүзүлүүдө.